Жайкысын чаңдан, кышкысын муздан арылбаган Мейиркан Абдыкадыров айылынын бул көчөсү жазында мына ушундай баткакка айланат. Аталган жол Ош шаарына баруучу негизги көчө. Ал эми айылдан калаага жалгыз 153 маршруттугуна каттайт. Алда болсо эң азы дегенде 1 саатта бир келет. Эң негизи ушул жолубуздун жамандыгынын айынан да башка маршруттар баардыгы чыдабай качып кетип атат да. Азыр эми эл кыйналып атат. 1 саатта бир болсо маршрутта болбой атат өзүчү. Анан мынау жолубуздун айына мына техникалар бузулат экен, чыдабайт экен немебизге, жолубузгачы. Кичине тапканыбыз запчастка кетип калып атат. Актабайт экен. Актабайт да. Жардамга келген маршруттардын баары кетип атат. Биздин местный экенбиз эле жок иштеп атабыз. Бизге канча болсо жолдон оңдоп бериш керек да. Бул жолдон бир эле унаалар эмес, окуучулар да коңшу айылда жайгашкан мектепке жок атта окушат. Мында жөө жүргүнчүлөр басуучу тротуар да жок. Ошондуктан тургундар жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Көп жылдар бою жашоочулардын орундалбай жаткан тилеги быйыл ишке ашар алдында турат. Мына быйыл чечилип атат жол маселеси. Келип жол маселеси 1100 метрде 14 миллион бөлүп, onun çekesinde trottoar менен лактоо менен болуп 14 миллионго бөлүндү. Мына тендерге коюлду, эми бул дагыларча чечилди, мына болуп бүттү. 1 айдын ичинде бүтүрөбүз деди жолду. Эртең 20-сында тендер бүтө турган болсо, андан кийин 20 күндө бүтөт жол. 20 күн 25 күндө бүтүрүп беребиз деди арытынан. Мейиркан Абдыкадыров айылы СССР убагында мал караган ферма болгон. Союз ыдырагандан кийин айыл болуп түптөлүп, азыр 284 кожолук жашайт. Учурда Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караган бул айылда жолдон башка таза суу көйгөйү да бар. Суу маселеси, мына көрүп турасыңар, мына ичкен сууларды арыктагычы. Ушундай ушу суудан алып ичебиз бардыгыбызчы. Айла жок ичебиз, кайнатып беребиз балдарга, жаш балдарга экен, эме кылышат. İçi alışat da bari bir şey koy desin ona kaynat verin geçen çağılıp versek de bari boşmaydı. Arıqtan içeriz bardık da o köp жылдан beri. Mına men gelgenime 42 жыл болып kaldı. Bir gelgenime kuşup daimli arıqtan içeriz. Bir kalınka kuruğalı yolda iştebeli şoğunca kalıp gitti. Айылдагы таза суу маселесин чечүүдө колго алынган дейт айыл башчы. Азыр мектепке суу тартуу иштери жүрүүдө. Мындан ары айыл таза суу менен да камсыз болот. Былтыр 156 миллион бөлүнүп өкмөт боюнча. Жапалак аймак боюнча. Чертождордун эмелери бүттү балыгы, тиреги. Тиреги бүтүп эми ал водозаборду курду шаар жака. Эми бизге 2 водозабор чөт Кудай кааласа жазда. Аркы жылдан суу болуп калат да, суу да болот. Мындан сырткары айылда 4-класска чейин эле билим берүүчү мектеп бар. Ошондуктан мектеп куруу маселеси да каралууда. Ошондой эле тургундар 50 дана электр мамычаларын орнотуп берүү боюнча Ош шаардык мэриясына кайрылышкан. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.